Tilegenim ekibizden aksiyimiz Жашайды деп кылгындар. Ичирип койгон деле күндөр болгон депчи? Да, коркунуч бар эле, туура эле. Бир кызды сүйүп калдым. Ал мезгилде биз 300 сомго тойго чыкчубуз да, 300 рубльгечи. Толук айтканда 37 жыл болду депчи? Дубинкалар менен салышкан. Мои мысли, мои скакуны. Балдар уже өздөрү бизнес кыла баштады. Бирок ошол кыз ким экенин азырга чейин билбейм да. Жанна кечирип койса дагы. Ушулар бар деп жашап жүрөм го. Балам эртең мен өлгөндөн кийин ушул деңиз бою сентябрь, махаббат жана жамгыр, биз өткөргөн ошондогу күндөр мен үчүн кино. Рояль үнү маэстро, Ромео и Джульетта, ресторанда сен жана мен сүйгөн кадимки шарап. Мен өзүмчө ушул көздөн биз экөөбүз бир өткөргөн саргайыңкы кезди эстедим бүгүн. Мен өзүмчө ушул көздөн биз экөөбүз бир өткөргөн саргайыңкы кезди эстедим бүгүн. Браво! Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Атыжаным Кадимет Даняров, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн Супер ТВ телеканалында ностальжи берүүсү дал ушул 90-жылдары хит болуп, Максат Баткен тобу деп Кыргызстанды дөңгөрөткөн. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Алайбек Абубакиров. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Аман эсен. Ден соолугуңуз жакшы, күлүүчү жүрөсүзбү? Жакшы, өзүңөр. Сонун келгенде, сиз майке келгенде, таяк таянып жүргөнүңүздү көрүп, анан ойлоп калдым да, эмне болду экен агабызга, жакшы элеби депчи. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Эми кичине кырсыкка учурап калганын айынан кичине бул дагы бир мэйнет экен, Алладан берген бир мэйнет экен. Ошонун көргүлүгүн көрүп жүрөбүз, бирок жакшы эле. Сагындык. 90-жылдары Максат Баткен тобу деп чыгып, Кыргызстанды дөңгөрөтүп, той болсо тоюн, концерт болсо концертин, ыр болсо ырды жаздырып таанылдыңыздар. Ушул күнгө чейин элдин оозундасыздар. Биз дагы элди сагынып калдык негизи. Элдерде достордун алдына барганда качан чыгасың эле, бир чыгып ырдап койбойсуңар деп эле кой, картайып калдык, каягына чыгат элесиз. Жок, азыр дагы чыга берсеңер болот. Ырдаш керек деп, Ырдаш керек эле. Кыйла досторум, курдаштарым, баардыгы эле ошо тең туштарым, баардыгы чакырышат, давай деп. Анан той болгондо чакырышат. Кой энди, мен энди токтотуп эле коеюн, жок, чыгышың керек деп. Анан айынан хорошо, анда чыга турган болсок чыгайык деп, анан кечегинде биз Баткенде 9-майда элге концерт коюп бердик, 30 жылдык юбилей деп, ошону султак кылып, ошону өткөрүп койдук. Балдарды бир топтоп алдык, анан ошону менен концерт коюп койдук. Сагыныч тарадыбы, бирок кеткен жокпу? Бирок дагы эле тараган жок, дагы эле бирдекеге жетпегендей болду. Дагы бирдеке унутуп калдым дегендей болуп калат экенсиң да. Бирок жок, таркайлып. Дал ушул сиздин бир маегиңизден да көрүп калдым, ошол 9-майда концерттен да көрүп калдым да. Интернет желесиненчи көргөндө эле
Алай мырзанын стили сонун экен дедим да. Дароо көргөндө 90-жыл элестеткен ретро экен депчи. Калгандардын бардыгы мындай азыркы тил менен айтканда пиджак кийип жүрүп окшойт э. 90-жылы Монтана деген джинсовка менен калдым эле, карасам кайра эле ошол джинсовка чыгып келатат, мода болуп элечи. Анан ошол карасам мен баягы мурдагы 30 жыл мурдагы кийип жүргөн Монтана кайра эле дагы жаңыргандан кийин ошол эле Монтана менен жүрөм. Азыр деле ошол эмеден статустан түшпөй каралып келаткан экен Ошо дедиңиз. просто ал мен үчүн жеңил, любой немеге мындай өзүнүн эмесиге өзүнүн ходун бере турган товар экен да, мындай айтканда кийим экен да. Bugün Malezya'yı utan. Bir non olsun bizim olsun. Alga Kırgızstan. Embankты мен 3 жылдан ашык колдоном. Андан удобный, абдан жакшы. Чоң рахмат ушундай жакшы беттешке Кайрат Жыргалбек уулу спонсор болуп атканына. Хэр тамам бүтүп калды. Билетти кандай жол менен алдыңыз? Билетти Мбанк тиркемеси аркылуу алдык. 30% арзандатып жүрүп аткан алганбыз. 1000 сомдук билетти 700 сомго алдык. I am from Malaysia. I come here to see the match Malaysia and Kyrgyzstan. Эсеп тең чыгуу менен аяктады. Анан билбейм, мен как-то ушуну жактырам. Как-то бул жок болсо мындай өзүмчө кызыктай эле окуп беремчи. 90-жылдары чыккан Максат Баткен тобуна кайтып баралычы. Жаңы топ түзүлгөндөн баштап келиңиз. Сиздин салымыңыз чоң экенин билебиз, балдарды чогултканыңызды билебиз. Ар бир баланы сүйрөп келгиле топко кошулгула ушундай топ түзүп атабыз дештин өзү деле бир чоң эрдик болуш керек менимче. 90-жылдан армиядан келдик, жыйналдык, достор келишти армиядан. Биз бирок ага чейин деле топтолгон болчубуз, мини группа болуп алчу өзүбүзчө. Анан топтолдуп, эми кимди давай бир жетекчи шайлайык, бизде ушу жетекчидан болуш керек, баарыбыз тең туш болуп, баардыгы эле мен болосун, мен жок, менен улуу бир байкем бар, Рустамбек Абдурахманов. Ошол кичине болсо дагы жашын сыйлап ошону жетекчи кылайык деп, анан ошо Рустамбек Абдурахмановду жетекчи кылып, анан ошентип 90-жылы топтолуп калдык. Сагынбек Молдоев, Жеңишбек Алибердиев, Акылбек Сейитмуратов, Дастанбек Кудайбергенов, жана ошондой өзүм, Мырза Кожоев деген досторум бар эле. Ошо баардыгыбыз топтолуп, ошол Максат тобуну 90-жылы биз уже өнүктүрүп, өзүнүн тойлорго чыга баштадык. Ошо мезгилдерде концерттерге бардык, мындай мамлекеттик марекелерге катышып калдык. Ошентип элдин оозуна таанып, анан Максат болуп келе, анан Максат Баткен болуп калдык да. Баткенди чыгаралычы дедиңиздер, тааныталдып. Баткеним деп ошол жылдары бир Баткеним деген ыр жаздым эле. Ошол ыры менен анан келе Баткен болуп коелучу деп, анан Баткен болуп калды ошондой. Максат Баткен болуп калды. Кийин карасам Максат Бишкек бар Турбаев. Көрсө деңиз, Көрсө ошол жерде Максат Бишкек. Анан Максат деген Ошто деле бир группа чыккан экен. Максаттар мурда кыйла эле чыккан экен. Биз билбей анан Максат деп алып, анан ошонун айынан кайра Баткенди дагы кошуп койдук да. Ошол топ менен Баштаганда 5 бала болчу топто, э? Ооба, 5 бала болчу бизде. Ар ким өзүнүн инструментине, өзүнүн партиясына, өзүнүн ойноп аткан нерсесине жоопкерчиликтүү болот экен дагы. Анча-мынча түйшүктүн башыңа илбейт экенсиң да. Мисалдан азыр мен аранжировка кылам десем, жанагы бас гитарист дагы өзүм болушум керек, клавишник дагы өзүм болушум керек, бардыгы эле өзүм болушум керек да, ошону компьютерге жүктөшүм керек. Ал мезгилде андай жеп эле, балдар лядан кеттик, мен баштадым дегенде эле ляды дымбынды бир десем эле барабан дагы ошону ээрчип кетет, клавишник дагы, бас гитарадан баардыгы монтип эле бир дароо эле чыгарып коймокпуз да. Азыр энди андай эмес, азыр просто программага наложение кыласың, бирок конечно оңой. Барсаң эле флешканы сайып коюп ырдап коесуң, но бирок биздин убакытта андайлар кыйын болчу. Ар бир инструментке обязательно там өзүнүн соответствующий эте турган аппараты болуш керек. Ошону менен коюп жүргөнбүз. Мисалдан кандай азыркы
мына бизде портер деп коебуз го, ошондой портер, целый портер менен аппарат менен биз тойго барчубуз да. Азыркылар эки эле колонка менен барып атпайбы. А бизде андай жок. Бизде даже бир гитарист или клавишник келбей калган учурда дагы той отменять этилет. Бирөө үчүн э? Бир адам үчүн. Мисалы бас-гитарист келбей калса болду, той отменяется. Все, мы өткөрө албайбыз ансыз. Потому что ал ансыз эч ким ойношту билбейт да. Биз өзүбүз ар ким өзүбүздүн партиябызды ойнойбуз да. Ыр жазганда бири-бирибиз менен советтешет элек. Мисалы ошол эле биздеги мисалы Рустамбек Абдурахманов Айнура деген ырды жазганда ал сөзү менен обону келип мынаны эмне кылсак болот дейт да. Анан кийин баарыбыз терип туруп гитарадан бирибиз өзүбүзгө жаккан нерсебизди ойноп беребиз. Ошентип отуруп эле бир аранжировка жасап койчубуз да. Анан ошо менен ыр даяр болуп, кайсы жеринде соло ойнош керек, кайсы жеринде мындай немелерин бериш керек деп. Анан сөздөрүнүн мындай бардыгы салмак менен энди бизде акын жагынан сөз байлыгыны, мындай сөз адабиятын жакшы түшүнгөндөрдөн бизде Сагынбек Молдоев алды. Себеби ушул сөздөрдү жакшы жазат, анан адабиятты жакшы түшүнчү. Ошого кайрылабыз. Ошол анан жазып берет, анан музыка түрүндө болгондо мага кайрылчу эле, анан мен музыка жазып бирдекелерден кошуп өзүчө эле ушинтип аранжировка кылып эле чыкчубуз. Бирок ал мезгилдер как-то бизде ынтымак көбүнчө болгон да. Ынтымак менен да талашып, токточу, мынтип көрсөк кандай болот экен, мынтип көрсөк кандай болот экен деп. Анда биз өзүбүз соображать этет элек да. Азыркы учурда болсо токтогун эле, азыр мен сага коюп берели, мынаны уккун эле деп туруп эле компьютерден эле интернеттен ала коюп эле угузуп коюп атпайбызбы? Вот это пойдет деп элечи. Анан если пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. А мурда бизде каякта компьютер бар эле. Мы раньше сами думали, ошону ойлойт элек да. Ошону кантсе болот, ошону канткенде жакшы нерсе чыгат. Анан ошо топто бир 5 бала болсо, бешөөңүздөр менимче азыр майктын сыртында сүйлөшүп калдык го. Бул топтун түзүлгөнүнө бир 34 десем, сиз айтып калдыңыз. Толук айтканда 37 жыл болду депчи. 37 жыл болгондо ошондо 16-17 жаштагы балдар. Мындай бар беле, мисалы ушинтип чыгабыз, ушундай бир ырчы болобуз, топ түзөбүз дегенчи. Мектептерде баягындай кружоктор бар эле. Эстрадный кружоктор бар эле. Анан кружокто Жомарт деген мектеп бар эле бизде. Ошол мектепте орус класска окуган балдарды гана ошо кружокко алат эле да. Эстрадный кружокко, Алый паруса деп. Анан мен ошондо барабанды аябай жакшы ойнойт элем. Анан берки барабанщиктерди көрүп эле баягы ичим кызып, мындай көрүшүм эле, мен ойногону жакшы. Себеби мен кыргыз класста окуйм да, мени киргизбейт эле да андай. Анан ошентип мен анан үйдөн бир өзүм барабан жасап, энди ал мезгилде сатып алганга деле кыйын жок болчу. Апамдын кастрюльүн урдап, ага клеенка натянуть этип, баягындай тарелкалар жасап, банка-санкалардан жасап, ошентип барабан жасаган. Мен ошодон ритмди үйрөндүм. Любой жерде ритмди ровно кармасаң, ошондой эстрадный жанр, любой эле ыр жакшы кетет экен да. Ритмди кармап калып, анан ошо ритмди анан бирөөлөр угуп жүрүп, анан бизде Сүйүн деген байкем бар. Биздин айылда ал дагы музыкальный, баягы Алый парусда старший группада ойночу эле, ошол анан көрүп калып, эртеге келсең репетицияга. Көрөсүң деди. Анан барсак, анан ошол жерде Талабек Ганиш деген мугалим бар эле, сабак бере турган. Ошол киши айтып атпайбы? Бул ким десе, Талабек Ганиш, мына бир барабанды ойносун эле, анан кийин ответ бересиз деди. Анан хорошо отурчу деди. Анан отургузуп, анан кийин ал мезгилде Space деген группа бар эди. Ошол группанын музыкасын ойнойт элек. Ал мезгилде диско деген вариант болчу да. Дисконун эми жаралган мезгиличи. Мурда тик деген мындай жок эле. Просто бар эле, башкачараак бар эле. Ошонун анан баягы диско вариант ойноп берсем, всё, бүгүндөн баштап сен ошо эстрадада каласың деп, анан Алый парусада ошентип калып калгам. Ошентип жүрүп, анан барып, анан ошол Алый парусага жетекчи болуп калдым. Уже 8-класс, 9-класста уже жетекчи болуп, анан 10-класста уже баягы бизде серьезный Дом культурада Нур деген топ ачылган соң, ошол жерде барабанщик керек болуп калып, анан мени барабанга чакырып, ошол жерге барабан алып кетип калышты. Ошодон кийин мен армияга кеткичем,
ошо Нурда ойноп калдым. Армияга кеттим, армиядан келдим, кайра дагы ошо Нурду улантып. Уландыңыз. 88 жыл кеттиңиз армияга. 90-жыл келдим ошондо. Москвада окуп жүрдүңүз? Жок, мен Мурманскийде служба кылдым. Бирок 90-жылы келип, Нурду топтоп, баягы группаны топтоп ойносок, эч ким жок. Анан балдардан суз болгондуктан, менин досторум армиядан келе элек, алар күзгү призыв болчу, мен майский призыв болчумун. Анан алар келгиче Москвага барып окууга тапшырып келейин деп, анан автодорожный институтка барып тапшырам Москвага. Биринчи баягы Гнесинов деген музыкальный Гнесиновке тапшырганы барам. Барсам ал жерде экзамен уже өтүп калып, убактысы өтүп калып, неме болуп калды, катыша албай койдум. Анан кийин автодорожный кой, ошол болсо дагы окуп алайын деп окуп, анан келе бергем. Анда деле 6 ай окудум. Анан ошо мен кой, мага чыгармачылык баары жакын экен деп келе бергем. Чыгармачылык немесинен. Келгенден кийин анан атам мени келдиңби, тутуп алдым мен сени деп анан мени үйлөп коюп атпайбы. Ошондо калып калып. 90-жылдары келгенден кийин эле. 91 уже үйлөп коюп атат. Ушундай менен байланып калдык. Ошол учурда мисалы концерт дейличи, концерт же болбосо той. Сиздердин сон болуп чыгып турган убагыңыздар, күркүрөп турган убак деп коет го. Ошондой убакта сиздерди той топурга чакырчу. Сиз Москвадан бери келгениңизди айтып калдыңыз. Ошол туурасында келиңизчи. Ооба, мен Москвада окуйт элем. Ал мезгилде Рустамбек Абдурахманов топту уюштуруп, баягы Нур деген топту сактап калган болчу. Анан Мамажан Козубаев деген ырчы байкебиз бар. Слава Фокин деген орус жигитибиз бар эле, барабанщик. Ошолор топтолуп калып туруп, анан суббота, воскресенье той болот да бизде айылдачы. Анан мен Москвага кетип калам. Барганда анан Рустамге чалам, Рустам эмне болуп атат десе, мен суббота, воскресенье той алып койдум, келбесең болбойт депчи. Анан хорошо, макул деп туруп, анан мен Москвадан Ленабад деп, мына Тажикстанда Ленабад деген аэропорт бизге жакын эле, ошол жака учуп келчүмүн. Анда билет 51 сомбу, 56 сомбу ушундай эле рубльгечи. Ошону менен келип, тойду ойноп, суббота, воскресенье тойлорду ойноп, анан Тойлорду жарып туруп, тойлорду жарып, анан кайрадан Панжелик учуп кетчүмүн. Кайра окууга барасыз. Окууга барам. Ошентип жүрүп эле анан 2-3 жолу келип кеткенден кийин анан кайра анан баргым деле келбей калды, окугум деле келбей калды. Той кызыктуу болуп калдычы. Тойго эле чыгыш керек экен деп калдыңыз. Анан ошентип анан чыгармачылыкка берилип, анан серьезный бир проектке иштейли деп, ошону менен Максат Баткин тобу жазылып калды. Ошол проект. Самолет менен 51 сом менен учуп келсеңиз, анан ошол нерсени актачу беле? Тоюңуз? Ооба, ал мезгилде биз 300 сомго тойго чыкчубуз да, 300 рубльгечи. Ошондо 300дү 4кө бөлгөнүбүздө где-то 70 сомдон ушундай тип калат да. Сизге бирок көбүрөөк тиет го дейм. Ооба, суббота, воскресенье 70 сомдон тигенде энди мага Москвага барып келгенге, ошо Москвага кийин деле ойногонго чейин дагы кайра билет алганга чейин дагы неме бар да, запас акча болуп турат. Ошентип эле жетчү ошол акчачы. 300 сом. Бир неделяга 2 күнгө келесиң, суббота, воскресенье тойду ойнойсуң, кайра кетесиң. Канча той болчу эле мисалы келгендечи? Канча тойго чейин алган күндөр болду ошондо? Бир күндө биз ошондо 2-3 тойлорду дагы алып барган күндөрүбүз болуп жүрдү. Сразу эле атайын күтүп турчу да. Саат 12'de биякта тойду бүтүрүп, анан 12'de наркын тоюн баштап, 1'ge чейин анын тоюн бүтүрүп, анан ошентип кетчү күндөрүбүз дагы болчу биздечи. Ошентип 2 тойлорду. Бирок сложный андай. Сен аппаратты жүктөп алып, кайра барып уулап, ошондой мезгил эле да. Бирок мен ошондо суббота, воскресенье тойлор обязательно болуп турчу да, Рустам заказ алып коет элек, алдым десе келет эле. Келип анан тойду ойноп, анан кайра учуп кетет эле, ошентип жүрчүмүн. Бирок тойлор анан барып көбөйгөндөн кийин как-то Москвага дагы баргым келбей калды. Ошол жерде эле кала турган болуп, анан калдык. Окууну до конца бүтпөй калдым.
бирок чыгармачылыкка көбүнчө ошол жака буруп кетип калдым. 3-4 той болсо, алын баарын ырдаш, жандуу ырдаш дегеле кыйын болуш керек, э? Ооба, билбейм, мен ошондо эскадрон деген ырды алып келип алган экенмин, жаңылык кылып Баткенге. Биринчи ошону ырдабайлы бага келиңиз. Ал эсимде бар. Бир куплет. Жок дегенде кайрамасын. Ырдап туруп анан уланталы, май кезде. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь, отгоняя безумие ветром пустых, эскадрон мои мысли шагы. Истен чыкпапты бул. Ошо эскадронду ырдайт элек. Ошону эгер калп айтпасам бир 15 жолу ырдайт элем ошону бир той бүткүчү. Элдер кайра суранчу. Ырдачы кайра дейт да. Ооба, кетчи дагы ушунда. Ушуну эле ырдайбачы депчи, кайра эле дагы ойнойт элек ошону. Ошондо эскадрон деген мен ошондой өтө популярный болчубуз. Анан мага дагы элдер Алай Газманов деген ат коюп коюшкан ошондочу. Алай Газманов. Алай Газманов. Кыргыз Алай Газманов деп, э? Алай Газманов деп. Ошентип ырдап жүрчүбүз. Сизди карасак көбүн эсе мындай кыздар тарапка ыгытаган экенсиз чыгармаларыңыздычы. Анан өзүңүздү сүйүү кандай болду деп сурагым келип атат азыр. Жаш кезимде бир кызды сүйүп калдым. Бирок ошондой кызды дагы эле таба элекминчи. Бирок аракет кылып жүрөм, ошондо табылып калам. Кандай кыз экен айтыңызчы. Ушундай чырайлуу, ушундай ыймандуу, ушундай бир мындай кандай зор да. Мындай айткандачы. Вообще словами не передать. Үч эле сөз жетет дегенсиз зор. Айта албайсың да эчтекечи, мындай зор да. Бирок ошол кызды жашоомдо тааныштым. Ошол менин жашоомдо чынында бир жүрөгүмдө ошол мухаббат болуп калды. Бирок ошол мухаббатты издейт экенсиң, кээ бир характерлер окшошуп кетет экен, анан башка кызды дагы сүйүп калып атпайсың, ал жок болгон мезгилде дагычы. Бир эле учурда, э? Бир эле. Мисалы, бул кыз эми жок болуп кетти, эми жанагы кыз жоголуп калды да, жана мен сүйгөн кыз жок болуп кетти, таппай койдум да. Таппай койдум. Эми башкасы чыгып атпайбы? Башкасы чыкканда эле ошол жанагы биринчи кыздын ошо кичине дагы бир какой-то Окшоштур, э? бир сыпаты бар экен да, ошондо бир кандайдыр жакшы сыпаты бар экен да. Ошол жакшы сыпатынан анан кийин мисалы бул кыздын аты башкача болсо, бул кыздын аты башкача болсо, ошонун сыпатыдан эле жакшы көрүп калат экенсиң аны. Себеби биринчи жакшы көргөн сыпат уже кийинкилеринен уже чыга берсе, все равно ошону жакшы көрүп кете берет экенсиң да. Себеби ошонун сыпаты үчүн жакшы көрөт экенсиң да. Кыздар темасына айтып калдык го. Сиздер баягы концерт коюп жүргөндө же той топурга барганда кыздар кат жазган күндөр көп эле болсо керек. Кат жазып, азыркыдай мисалы уюлдук телефон жок, Instagram жок, WhatsApp жок. Жок, эми конечно ал мезгилде кат жазчу, мына кат жазчу, телефон деген WhatsApp андай нерселер жок эле да. Бирок эсимде бар, немеде 94-жылы биз филармонияда концерт койдук эле. Чыксак, анда бизде мындай КВЗ деген мындай как сапокко окшогон автобус бар болчу. Автобусга чыкса толтура кыз отурбайт. Бир автобус кыз дегенсиз. Бир автобус кыз отурат. Кой деп. Эми алар түшсүн десе, чыга берле деп. Кой, биз чыкпайбыз деп анан филармонияны айланып жүрсөк, артыбыздан чуркалып атпайбы ушуларчы. Токтогула автограф берилди деп. Анан биз качтык анан. Түшүнбөйт экенсиз, кээ бири мынандай болуп, эмди көрсөтөм деген. Коркутат, э? Ошондой болуп чуркайт экен, кээ бири болсо бир башкача болуп чуркайт экен. Коркуп кеттик го, азырчы бизди таштап. Качтык анан. Качып кайрадан автобуска отуруп кайра кетип калганбыз ошо. Болгон ушундай случайлар, автограф болгон, баягындай кат менен жазышкан күндөр болгон. Бирок жакшы эле болду, мындай жаман комментариялар, жаман нерселерди укпадык, Кудайга шүгүр.
бүт эле жакшы немелер менен болду. Позитивный жагдайында жакшылыктар эле болуп турду. Жогоруда маектин башында ностальгия деген ырыңызды ырдап калдык э. Азыр ар бир ырдын тарыхына токтолгондон кийин ошол ырдын да тарыхына токтолгум келип турат да. Ностальгия ырынын жаралуу тарыхы. Бул обонду мен 96-жылы жазган болчумун. Ошол мезгилде биз Максат Бакентов ошо шаарда жүргөн болчубуз да. Себеби действительно да баягындай элдердин оозунда ностальгия жашап калган мезгил эле. Плюс еще баягы ностальжи деген баягы француздардын ыры ошол мезгилде ностальжи деген ыры ошол маалда популярный болуп чыгып аткан нерсе. Ал нерселер бүт мындай жүрөккө сиңип анан баягындай биз ал мезгилдерде баягы алчалуу вино деп айткан нерселер бар. Ушундайларда мындай обращение кылып жүргөн мезгил болчу да. 2001-жылы Сагынбек Молдоев алай мындай кылып жаздым сөздөрүн укпайсыңбы деп. Деңиз бою сентябрь махабат жана жаңылыр биз өткөргөн ошондогу күндөр мен үчүн кино деп. Анан кийин рояль үнү маэстро деп неме кылганда анан не дейбиз деп. Анан экөөбүз отуруп алып тааныштайбыз да. Рояль үнү маэстро Ромео Джульетта деп койбойсуң деп. Ошентип эле Сөздөн сөз чыгып отуруп эле. Анан ошентип отуруп, анан сөздөн сөз болуп, кийин бир куплетти сагын бүтүрдү, анан кайырмасыны таппайбыз, как зажигать этиш керек. Анан кайырмасын мен өзүм неме кылдым да, жазып чыктым да. Ошон үчүн барган жерде эле мынтип айтып койдум да. Сөзү Сагынбек Молдоев, обону Алайбек Абубакиров, Сагынбек Молдоев десем, элдер түшүнбөй калат, эмне экөө жазгансыңар деп. Анан кийин айтып коем да, эмне эки адам жазган обон күчтүү болот экен. Өзү негизи ошондой болот да. Ошо сенсиз жаным, баягы ностальгия, ошентип эле жазылган ырлар да буларчы. Студияда действительно акча жагы неме болуп тансык болгондуктан тартыш болуп, анан балдар болсо топтолуп калдык. Балдар уже өздөрү эле бизнес кыла баштады базардын ичинде. Эми күнүмдүк курсакты той кылышка эми бизнес кылып турушка туура келди. Анан мен бир байкем келип калат Москвадан. Ошол келип 2 коробка сигарет алып келет. Ал мезгилде мода болчу ошо сигарет. 2 коробканы саткыла дагы каласыңар, записиңар чыгара бергиле деп ошол акча бербей Саатбек деген байкем. Анан сигаретин сатабыз. Алмаз Шакиров деген иним болчу, Махмуд деген инилерим бар. Алар ушу ар бир комокко бир блоктон чыгып сатып келип акчасын алып келишти да. Ошондо 3000 сом акча болуп калды. Ошо 3000 сом акчага анан биз ошондо 1,5 миңге 1,5 миңди ээсине берип, 1,5 миңди өзүбүз алып, ошондо биринчи биз мынерде Бишкекте Русский драм театрда ТС-12 деген инсоник биринчи Саша Юртаевга келген болчу. Бишкекте эң крутой клавиш кимде десек баардыгы эле ошону айтып калышты, Саша Юртаевда деп. Анан ошого барып сүйлөшүп, алгачкы биринчи чыгармаларды ошо Саша Юртаев менен иштедик. Канча эле бир ырдын баасы жаздыруу үчүн? Ошондо бир ырдын баасы 300 сом болчу. Бир аранжировка 300 сом болчу. Ошондо биз 300 сомго жазчубуз. Ошондо 5 ырды биз 1,5 жаздык да. Ошондо 5 ырды Биллейла, Сенсиз жаным, Жан, ошондо 5 ырды жазып чыгарганбыз биринчи. Эгерде мисалы колдогон эч ким жок болсо, балким Максат Баткентов ошондой эле балким жоголуп кетмек беле. Ошондой коркунуч бар беле? Да, коркунуч бар эле, туура эле. Себеби уже ар кимдин өзүнүн оокаттары бар да, бала чакасы бар, семья бар, еще тем более кризис башталды. Элдер баягындай жүгөрү жеп турган маал болуп калды да, баягындай. Будай жеп калдык, баардык кара нандарды жеп калдык, тегирмен нандан. Жанагындай ак унду көрсөк сүйүнүп кетчүбүз да. Ал нерселер болбой калды да ошол мезгилдечи. Эгер мүмкүн болсо келгенсиз азыр айтып калдыңыз. Сөз баланчаныкы, обону меники, эки обончунун ыры кандай болот экен депчи. Мүмкүн болсо азыр коомчулукта дагы ушул күнгө чейин ырдалып келген Сенсиз жаным. Анда бул Сенсиз жаным деген ырдын чыгышы өтө оор болгон күн болчу. Жанагы эле мен айтып аткан кризис, 94-жылдагы кризистер. Сагынбек Молдоев менин досум аялы ооруп калат. Бирок действительно аябай жакшы көрчү.
аялы ооруп калат, анан ушундай ооруга чалкылып калганда анда уже безнадежный вариант болуп калганда сагын уже өзүн жогото баштады да. Бирок репетицияга келет, но баягындай важный нерсе ой башка. ой башка жакта да. Анан мен айттым, сагын жарылбайсыңбы, эмне деп жарышып, анан идеяларды подавать этебиз. Анан ошол маалда эртеси күнү келип туруп, алай мындай нерсе жаздым, бир угуп көрбөйсүңбү деп. Ушундай силерге биринчисине да берейин. Келиңиз. Sensiz canım menin ömürlük carım, Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө, бул дүйнөдө. Сүйүш оласымага чачып турган күн болуп, бир өзүңсүн сенин гана. Sensiz canım menin ömürlük жарым, мынчалык бакыт болбосо бүлөдө, бүлөдө. Жашайсың жомуш кылбап берип мага. Олай эмне кылайын дейт да. Билбейм, эмне кылыш керек эми кайрма кылыш керек. Мөптүрүп калган экен. 2 куплет алып кел, анан мен билбейм да сөздөргө эми кандай кайрманы коюшту. Анан кайрмага деп анан ушу обон ошол жерде мен обон жаратып койдум. Ошо кайрмага и ошондо кетти да. Тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз, жашай берсе деп кылгындар ай. Сүйүгүм, бүт өмүрүм, арнайын мен бир сага. Кайсыл жерде жүрсөм да оюм сенде, Умарланып сага тартып, көргөнчө шашыламын көз алдыма. элестеп жүзүң аппак Бактыңда кайсыл жерде жүрсөм да оюм сенде, өзүмө күнөрдүңгө сүйүм арды. Жашайсың чоң күч кубат берип мага. Тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз, жашай берсе деп кылгындарга. Сүйүгүмдүн бүт өмүрүн арнайын мен бир сага. Мен бир сага. Браво. Бул ырды мен Кайрымасы сизден кетти. ырдаганымда действительно ошо кайгылуу нерсени эстейм дагы. Мага тоже оор күн болгон бул күндөр. Досум аялын жоготуп атканда кийин уже аяш өтүп кетти. Ушул ыр жаралып калды. Ушул ыр анан пайда болуп калды да, элге дагы тез тарап кетти. Бир учур болуптур. Дал ушул канчалык көккө көтөрүлгөн сайын жаныңыздагы адамдар дагы пайдалашатыр да. Сиздерди буттан тарткан, балким ушундай сөздөр бар экен, мисалы ичирип койгон деле күндөр болгон депчи. Ооба. Буттосулар. Ооба, болгон. Мен эсимде бар, бир машинада 2 милиция келди дагы. Это бул 96-жылдары учур. Да, машинага отур деп отургузуп, документин көрсөтсөм да отур дейт. Анан бир кыз отурган экен машинанын ичинде. Эч эле жүзүн көрсөткөн жок. Анан кеч концерттен сагын экөөбүз концерттен кайтып атканбыз. Баягы жылдын алдында эле кармалып атпайбы. Анан мен немеге апарып, баягы кайсы эле анабы Акунбаева көчөсүндө баягы Каси жакта дарыя барбы? Ошо дарыяга алып барып, четине алып барып, ошол жерде жаман сабашты да. Эмнеге сабап атасыңар десем билбейт да, айтпайт. Силерге акча керекпи деп анын күчкөмөлөп неме колумду немеге салсам, кызыгып калды эле. Токтом, мына чечпейсиң деп кишени чечтирип алып, колумду салып, паспортум чыган, паспорту алганда, алар паспортко алаксып калганда мен качып кетип атпаймын. 4 кишинин ичинен чыгып кеттим. Алар дубинка менен салып салды мен. Бирок ошол кыз ким экенин да азыркыга чейин билбейм да. Мен жана милициялардын аттарынан, жүздөрүн билбей калдым да. Бирок ушундай случай болду, мен жаман катуу сабашкан да. Дубинкалар менен салып салышкан.
хитрлардын автору, аткаруучусу, оончу, адамдын, инсандын жубайы кандай болду экен? Жубайыңыз, үй бүлөңүз, болачак туурасында келиңиз. Кудайыма шүгүр жубайым жакшы, имандуу аял. Главное намаз окуйт. Анан биз экөөбүз чогубуз балдарымды бардыгын тарбиялады, окутту балдарымды. Чоң балабызды үйлөдүк, неберебиз бар. Кызыбызды турмушка бердик. Анан балдарыбызды окуттук, Куран окуп, карыларыбыз бар бизде, мындай айтканда. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, жакшы, имандуу аялым барга мен кубанычтамын негизичи. Мен ошолор мен үчүн бакыт. Булар мен опорам да, мындай айтканда. Булар болбосо мага бул жашоодо эч кандай кызык деле болбош керек. Ушулар бар деп жашап жүрөм го. Ушундай. Аялым простой эле аял. Өзүбүздөн карапай. Өзүңүз чыгармачылыктан сырткары элдик дарыгер. Ооба. Ошол нерседе алексиз. Бул мен атамдан калган мурас болуп калды. Атам элдин дарыгери болуп жүргөн. Көптөгөн кишилер дарыланып жүргөн. Анан ошол атамдагы ошол бар секреттерин атам мага үйрөтүп, мага калтырып, балам эртең мен өлгөндөн кийин ушул кишилер келет, ушундай сурап келишет, ушундай деп. Анан уят болуп калбай, ошо кишилерди келгендерди дарылап жүргүн деп ушуларды убактысында үйрөтүп кеткен эле. Анан атам дагы мына 17 жылдан бери ашып калды, өтүп кетти. Аламдан өтүп кетти. Ошого атамдан ошол 15 жылдан бери ошол атамдын ишин дагы параллельно алып келатам. Муктаж болуп келген элдерге жардам беришке аракеттенем. Эң сонун сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Ишиңизде ийгиликтер болсун, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Буюрса жакын арада концерт берем деп атасыз. Ошол ишиңиз, кыялыңыз ишке ашсын. Концерттен көрүшкөнчө эме? Давайте. Рахмат. Аман болгула. Аман болгула. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга ностальжия берүүсүнөн калганда маекти тартууладык. Аты жөнүм Кадимет Данеров. Бүгүн студиябыздын коногу Максат Баткен тобунун сонун ырчысы Алайбек Абубакиров болду. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Көрүшкөнчө. Саламатта калгыла.